Карамат Саттарова Лейлек районунун Кулунду айылындагы номер 2 гимназия мектебинин мугалими. Ушул жылдын 11 мартында окуучуларын Кадамжай районунда өткөн предметтик олимпиаданын облустук туруна алып келишкен. 14 мартта сынакты жыйынтыктап Лейлек районуна кайра кайткан учурда чек арадагы конфликттен улам жол жабылып калган. Мындан улам чукул кырдаалда Баткен-Исфана авиа каттамынын уюштурулгандыгына кубанып турган чагы. Чек арада жабык болгондугуна байланыштуу Баткен областык гимназиясында жатып калдык. Мына бүгүн ошол биринчи күн үйдөн чыкканбыз. Бүгүн мына 6-чы күн үйгө жөнөдүк. Мына жакшы. Мына биздин ушул жетекчилер атайын самолетту Исфанага учуруп жакшы кылыптыр деп ойлойм. Бул элдин азыркы көйгөйлүү маселеси, чек ара маселеси бул кыйын. Рахмат жетекчилерге. Мына ушул биздин элдин көйгөйлүү маселе анча-мынча тууган урук деген бар. Карым катнаш кылып атайын самолет учуруп коюптур. Биз ушул авиакомпаниянын жетекчилерине, ошондой эле өзүбүздүн жетекчилерге рахмат айтабыз, ыраазычылыкты билдиребиз. Кыргыз-тажик чек ара тилкесинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Баткен-Исфана Баткен авиа каттамын уюштуруу чечими кабыл алынган. Аба каттамдын алгачкы рейси менен бүгүн 16 мартта 83 адам Исфанага учса, 50 адам Баткенге келди. Бул учак каттам азыр ошол элдин муктаждыгына байланыштуу жол ачылганча ошол Баткен-Исфана учуп турат. Бүгүн учканы Исфанага барганы, Исфанадан Баткенге азыр кайра алып келишет, ал жактан буяка келе тургандарды. Анан негизи Бишкек-Исфана рейстер дагы кайрадан өз убагында рейс график менен учат. Бул деген эми өкмөт тарабынан, мына Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлүн Калмырзаев Абишалбаевич тарабынан бул жакшы аракеттер болуп атат. Аба каттам Тез жет авиа компаниясы тарабынан ишке ашырылып, учуунун алгачкы күнүндө жарандар акысыз жеткирилди. Авиакомпания ТСЖ, понимая всю сложившуюся ситуацию, Биз Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алып, бул аймактагы жарандарды Баткенден Исфанага жана Исфанадан Баткенге акысыз жеткирүүнү туура көрдүк. Бүгүн Исфанага 83 кишини, Баткенге 50 кишини жеткирдик. Алардын арасында мектеп окуучулары да бар. Исфана и 50 пассажиров по направлению Исфана-Баткен. Среди пассажиров из Баткена в Исфану также были школьники, которые перелетали домой. Баткен-Исфана Баткен аба каттамы аркылуу Исфанага учуп барган мугалимдерди жана мектеп окуучуларын Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов тосуп алды. Бардыгыңарды кош келиңерди деймин. Жакшы ийгиликтер коштосун. Ичине кыйынчылык артта калды, Кудай буйруса. Азамат бардыгыңарга. Аталган каттамда Исфана шаарынан Баткенге 50 киши учуп келди. Алардын катарында Бишкек шаарынын жашоочулары да бар. Жарандар чукул кырдаалда түзүлгөн аба каттам үчүн кубанып тургандарын жашырган жок. Белгилей кетсек, буга чейинки тараган маалыматтар боюнча Баткен-Исфана Баткен аба каттамынын билет баасы бир тарапка 1000 сом деп айтылган. Мен ушул Исфана шаарынын тургуну боломун. Бизге ушул ТЖ компаниясы жана бийлигибиз аябай жакшы мүмкүнчүлүк берип, жакшы шарт түзүп берди. Ыраазычылык билдиребиз. Исфана Баткен деген каттам ачылды, 1000 сомго билет алгыла деп ага деле аябай сүйүнүп кубанып аткан болчубуз. 1000 сом болсо дагы келгенге даяр элек. Бүгүн эртең менен аэропортко барганыбызда бул каттам бекер акысыз жүргүзүлө тургандыгы жөнүндө кабарлашты. Анан биз менен кошо жүргүнчүлөр мына ушул Баткендин өзүнүн эли Лейлектен Баткенге ар кандай жумуштар менен келе албай жаткан эл карапайым калктагы ушул каттамга аябай ыраазы болуп атышты. Мен ошолордун баары менен сүйлөшүп, элдин маанайы ушундай жакшы жөрөлгө менен элди колдоп аткан компанияга ыраазы болуп аткандыгы жөнүндө кабар бергим келет. Ал эми Бишкек-Исфана Бишкек аба каттамы жумасына үзгүлтүксүз бир жолу дүйшөмбү күнү учат. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аталган аба каттамды жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана жума күндөрү уюштуруу маселеси иштелүүдө. Мингүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.